чоңдордун деле сүйлөп аткан жеринен өзүнүн күлкүсүн тапса болот. О жерим минтип айтып койду, тигинтип айтып койду. Мисалы келгенде отурмай мындай мурийип, анан оосун кичинче анан мурду башын эметип аткан мындай күлүп өзүң кабыл аласың. Атамбаевдин деле бир мындай карапсаң кээде, ну короче деп мындай өзүнчө бир көзүн сүзүп калса, була жердин күлүп алып турганы мындай макул айтайын деп турса, анысы деле күлкүлүү. Коловдун мисалы насчет кыргызча будем когда необходимо деп турса, бул деле өзүнчө күлкүлүү. Мынакей. Кочкор жергесин кутманды жер деп айтабыз, урматтуу агайын туугандар. Мына ошол кутманды өзүбүздүн дарбазабызга биринчи Ак мечиттен баштадык деп баштады эле. Ондой болбойт. Мен президент болоюн деген жокмун туугандар. Алар мени өздөрү алып келип койгон. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз кечеки 7 апрель окуясынан кийин бийликти түрк тамырдан узурпация кылып жана криминалисттер менен ышкан ойнобош үчүн биз ушул кадамга баратабыз. Ошондуктан мен акаларым айтарым, бизге добуш бериңиздер. Адамдын баары аркандай да. Мына могу Жеңишбек Назарбаев Кытай менен отуруп, кытайсыңбы, кыргызсыңбы? Ичиңде ыйман болсо, тышыңдагы ыйманың менен ичиңдеги ыйманың экөө бириксе, коомду оңдоп кетсе болот. Ал эми жанагы 120-130 мейли бирге берсин. Анын ар жагын кийин көрө жатабыз.